Окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Салам медиасынын YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун радио угармандары. Эфирде ачык микрофон программасы. Сиздер менен мен Гүлбарчын Аймирова. Бүгүн сиздер менен максатка жетүүдө команданын маанилүүлүгү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Баткен шаарынын Жоомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин мугалимдери бүгүн бизде конокто. Ахмедова Айгүл Турабаевна, ошондой эле Жамантаева Калия Абдибаповна и биздин агайыбыз Бектемиров Сулайман Жолдошевич. Саламатсыздарбы? Бул көрсөтүү Демократия үчүн Вестминстер фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен уюштурулуп жатат. Анда эмесе ардактуу биздин коноктор, куш келипсиздер. Сиздердин келе жаткан жаңы жыл, Ноорус майрамыңыздар менен куттуктап кетким келбейт. Анда эмесе мен сиздерге суроо менен кайрылайын. Бизде бүгүнкү темабыз өзү максатка жетүүдө команданын маанилүүлүгү болгондуктан, команда деген өзү эмне? Түшүндүрүп кетсеңиздер. Калежиз. Команда деген эми баарыбызга эле белгилүү, кандайдыр бир топтогу адамдардын максаттарынын бир болуусу. Ушуну команда деп ойлойм да. Бири-бирин түшүнө билүүсү, бирин колдоп кубаттагандыгы бул өзү команда. Команда кайсыл жерден башталат? Мен айтып койсом, саламатсыңарбы? Команда главный биз башталышы үй бүлөдөн башталат деп ойлойм. Бала бакчадан, мектептерден, мына көчүп барып жашап аткан жеринен кол коңуштан башталат да. Мен оюм эле ушул. Команда. Ооба. Сулайман агай, сизде микрофон. Кайсыга команда деген эмнеге деген жок? Команда деген эмне? Команда деген команда кайсыл жерден башталат? Команда деген бул биз немесин көрсөк ар кандай көп жерден да, мунун команданын башталыш жерлери биз өзүбүздүкүн ала турган болсок, биз мектепте команданы ала турган болсок, ар бир класстан башталат бул команда деген. Класстык командалар болот. Андан кийинкиси бул мектептин командасы. Андан кийин дагы бул шаарыбыздын командасы. Ар бир команданын өзүнүн максаты болуп, максатыга жараша ар бир команда өзүнчө бир бөлүнүп түзүлүп кетет да. Рахмат. Анда эмесе бул инсан коомчулукка белгилүү бир максатка жетүү үчүн кандай кадамдарды жасоо керек? Булардын максатыга жетиш үчүн алардын бир максаты бир болуш керек да. Ой жүгүртүүсү бир болуш керек. Бир инсан кандайдыр бир белгилүү бир максатка жетүү үчүн кандай кадамдарды жасоосу керек? Аракет кылыш керек. Ар бир адам аракеттениш керек. Ошол максатка жетүү үчүн тынбай изилдеш керек. Изилдеп жолдорун таап аракет кылыш керек. Ошондон жыйынтык чыгат да. Ошол максатка жетүү үчүн издениш керек дейсиз да. Ошол коомчулукта кайсы бир максатка жалгыз жете алса болобу? Жок, жете албайт. Жалгыздараак токой болбойт дегендей, бир адамдын колунан эч нерсе келбейт. Ошол команданы уюштура билип, адамды өзүнө тарта билген бул өз адамдын өзгөчө талант да бул дагы. Адамдарды бир немеге бириктирип, бир бүтүнгө бириктирип команда кылган, ошону уюштурган кишинин өзүндө талант болуш керек да. Анан ошол уюштура билген адам чынныгы команданы түзө алса, ошол командадан бир жакшы жыйынтык чыгат да. Мына азыр сиздер Жоомарт орто мектебинин мугалимдерисиздер, өзүңүздөрдүн мына иштеген жумушуңуздарда, өзүңүздөрдүн командаңыздар жөнүндө, лидерлер жөнүндө айтып кетсеңиздер. Биздин командада мектепте биздин мектепте ушунчалык жакшы уюштура билген бул жетекчинин чыгармачылыгы дейм да. Мен ушундай жетекчинин эмгеги ооба. Мен көп жылдан берки мына мугалимдик кесипте көп эле коллективди көрдүм, көп директорлорду көрдүм. Анан ушу команданы уюштура албай экиге бөлгөн дагы немелерди көргөмүн да. Команданы экиге бөлүп, ушу чачырап кеткенчи. Бул азыр мен ал Жоомарт мектепте биздин команда аябай ынтымактуу да. Бул жетекчинин уюштура билгендеги чеберчилиги да. Эми шүгүр десек болот, биз көп
олимпиадаларда, республикалык конкурстарда ар кандай немелерди жеңип келатабыз да. Өтө жогорку деңгээлдеги немелерге катышып, мана Манастанда биз биринчиликти бербей келе жатабыз 2-3 жылдан бери. Бул өз жетекчиликтин туура уюштура билгендиги да. Команданы туура алып кетаткандыгы. Ушул команда түзүү үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Азыр сиз айтып атасыз да, мына биздин жетекчибиз жакшы болгондуктан деп атасыз. Ошондо Бул жакшы суроо бердиң да. Бул команданы туура уюштуруу үчүн ошол команданын ар бирин ойнууга билиш керек жетекчичи. Жетекчинин ушул чыгармачылык немеси, подходу деп койсок болот эми. Ар бир адамдын өзүнүн ойнууга билүү, меники туура деп эле төш каккан менен алфавитте я деген акыркы тамга дегендей, ошол бир адамдын ою эч кимдикин канааттандырбайт да. Ошол башканыкын уга билип, аныкын дагы туура деп, ошол экөөнүн немесин Заралтай Середина деп коет го. Алтын ортолукту тапканда анан кийин да ошондой бир жакшы жыйынтык чыгат да. Бул бирөөнүн ойнууга билиш керек да, негизи команданы уюштура билүүдө. Сиздер кошуласыздарбы? Ушул боюнча айтып коеюн. Бул команданы уюштуруу Микрофонду кичине жакыныраак тартаңыз. Команданы уюштуруу дагы бизде эми мисалы мектептин командалары бар. Мисалы мугалимдердин командасы, эжекелердин командалары болот, агайлардын командасы, окуучулардын командасы. Ушул ар бир команданы түзүп атканда биз ар бир менен ошол кеңешип, биз кайсы өзү спорттун түрүнөн бара турган болсок, ошол спортко кызыгуусу кандай, аракети кандай, ошол жеңиш үчүн максаты барбы, ушуларга көбүрөөк көңүл бурабыз да. Себеби ал жерге баргандан кийин бизге биринчиден жеңиш керек да команданы. Максаты ушул. Команданын максаты бир болуш керек да. Бир болуш керек да максатычы. Рахмат. Сизде, эжеке? Эми мен азыр айткандай, мына биздин действительно Жомарт мектебибиздин Гүлжамал эжеге рахмат айткым келет. Ушунча мугалимдин башын бириктирип, бардыгыбыз ушул ынтымакта ар бирибиз жаныга кирсек, ар бирибиздин оюбузду эринбей угат да. Анан ошолордун жыйынтыгы менен бизде бир натыйжа чыгат дагы. Ошолордун ар биринин оюн уккандан кийин бир максат коюп, мындай кылсак болот, ортого таштайт. Анан ортодо биз бардык мугалимдер чечебиз да. Буну ар ким эле, мисалы директор барып эле биздин оюбузду укпай туруп эле бир иш баштабайт. Сөзсүз мугалимдердин ортосуна салат. Мугалимдер ортодо чечебиз. Анан кийин ошол жерде максат коюлуп, ошол максатка жетишке аракет кылабыз да. Ошол дагы мисалы действительно команданын жеңиштерге жетиш үчүн ынтымак болуш керек ортодо. Бири-бирини уга билиш керек. Анан главный лидерибиз жакшы болуш керек да. Мен ошондой деп ойлойм. Рахмат. Анда эмесе мына азыркы учурда саясий чоң өнөктүк болгон турат да. Городской шаардык кеңешке талапкерлер, партиялар баратат. Ошол талапкерлерде да команда керекпи сиздердин оюңуздарда? Албетте керек. Мисалы бир адам менен бир иш бүтпөйт да. Жанагы жомоктагы барго, бир чал абышка бир чырпыкты берип, ар бириге бирден бергенде бат эле сындырып коюп, анан ооба. Ошону анан чогуу бергенде эч ким сындыра албайт. Ошого окшоп команда керек. Ал жерде бир адам эч качан максатка жете албайт. Себеби бир адамдын кылганы все-таки бир адам болот. Көпчүлүк көп ийгиликтерге жетесиң. Ар биринин өзүнүн мнениясы болот. Ошол жерде ортого салып, бул партияга дагы сөзсүз команда чогулат. Алардын ой максаттары бир болот. Ошол максатка жетүү үчүн ар бири аракет кылып, мындай жакшы немелерге жетишип калаттар да. Партияда, я думаю, что без команды никак. Без команды никак. Рахмат. Кошуласыздар, а? Ооба. Кошулуп кетесиздер. Сиздердин мына өзүңүздөрдүн, ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн жеке жумушуңуздарда дейин, турмушуңуздарда командалык иштер, максаттар болуп, ошондой ийгиликтерге жеткендериңиздер жөнүндө айтып берсеңиздер. Командаңыз менен ушул бир максаттарга жеткен ийгиликтер жөнүндө айтып берсеңиздер. Колледжи айтып кетиңиз. Эми көп жылдык мугалимдик тажрыйбамда мен көп эле команда уюштурдум десем болот. Анан менин эсимде калгандыгы ушул 86-жылы
85-жылдары ушундай бир команда түзгөн. Мен Жетилик деген кыз жол мектебинде иштеп жүргөндө ошо райондук конкурс болуп аткан. Анан ушу өзүмдүн классымдагы балдардан команда түзгөм да. Жалаң ушундай бойлору бирдей, анан баардыгы жакшынакай балдар болчу. Ошондо 8 9 ушундай класс эле. Ошо командага өзүм ыр жазып, өзүм обон келиштире жазып, баягы обонго жараша сөздөрдү жазып алып чыкканда өтө жакшы жемеге жеткенбиз да. Республикага жетип, чоң сыйлыктарга ээ болуп, баягы балдардын баардыгынын бойлору бирдей, аппак калпактарды кийгизип алып чыкканда ошондо Бишкектен жюри келген эле. Мекен таануунун автору, эсимен жыгып атат ошол автору. Келип жюри болуп отурганда сахнада. Анан баягы балдардын ушунчалык көрүнүшү баягы бирдей да, жакшынакай. Чыгып баягылардын баарын өп эже, ошол эже. Анан ушундай жакшы командаңыз үчүн рахмат сизге. Мен мындай команданы көрө эле келем депчи. Балдардын баягы кыймылдарын ушунчалык иштегенмин баягы ар бир минутасына чейинчи. Анан негизги эсимде калган команда ошол болду да. Мен командаңызга өзүңүз суктанып, мына ушуга чейин айткан бул өзүнчө бир ошол балдар эсинен чыгарбай мени көргөн жерден машинага сала кетишет да. Эже каяктасыз, жакшы жүрөсүзбү деп сурашып дагы элечи. Ошол жакшы команда болгон экен да. Ошо командада ынтымак болуп уюштура билиш керек да ошону. Ошол конкурска дегенде мен үйүмө чакырып алып балдар даярдагам да. Түндү менен балдар үйдө уктап, тошо жасап берем. Анан даярдап укташып, анан кийин эртең менен дагы даярданабыз. Ушинтип жүрүп даярдап, ошо биринчиликке жеткенбиз да. Бул өзү уюштура билүү керек ошонучу. Рахмат. Азыр мен мына Калиже азыр айтып кетти, ошол команда менен суктанып, уюштуруучу дейт. Уюштуруучуга дагы бул балдардын ынтымагы дагы таасир этсе керек дейм да. Себеби эгер балдар бири-бирин уга билбей, мисалы сизди укканы менен алардын ортосунда ынтымак болгондо ушу жеңиштерге ушундай сиз азыр суктана турган команда болбосо керек. Главный ынтымак керек. Ошол алардын дагы мындай максаттары ушул кайсыл жерге барбайбы ушул командаңыз жеңебиз деп максатты жетекчиси биригип жеңебиз деген максат менен болгон да. Ошон үчүн ушундай суктана турган азыркы мына ушул деңге мына канча жыл өтүп кетсе дагы эсте кала турган балдар чоңойгон деп ойлойм да. Агай сиздин жумушуңузда өзүңүздүн түзгөн командаңыз менен жеткен ийгиликтериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Биз өзүбүздүн түзгөн боюнча биз кечээ мына жакында бир 2 ай болуп калды. Футбол боюнча тренерский курс өттүк. Ошондо өзүбүз ушул курска окуп атканда ошол район, шаардын балдары чогулуп калып общий биргеликте окуп, аны бүткөндөн кийин анан эми эмне кылабыз? Мени окууду бүттүк, сертификатыбыз колубузда. Давайте бир команда создавать этели деп ошентип баардыгыбыз бир команда создавать эттик. Ошол команда менен балдарды окутуп, үйрөтүп, машыктырып, биз кечээ областтык кайсы айда экен, февралда да, областтык турда футзал боюнча биз биринчиликти алдык да. Ушул боюнча. Жакшы, куттуктайбыз. Андан кийин биз мына буферный зона деп коет. Биз мына Талас, Жалал Абад, Ош область, Баткен 4 областтын арасындагы немеге чыктык. Бирок ал жакка кичине биздин баягындай азыр деңгээлибиз жете эле экен, эми эле түзүлүп атканга байланыштуу. Ал жерден кичине ийгилик болбой калды, но Кудай буйрса кийинки жылдардан ушул жетишкендиктерге аракет кылып атабыз, максат койдук да алдыбызга. Команда менен чогуу барып, ошол жетпеген, билбеген немелерди көрүп келдиңиздер да сиздер, Биз эмнеге кийинки кадамдарыбыз кандай болуш керек, кантип иштешибиз керек, балдар менен кантип иштешибиз керек экен, ушулардын баардыгын уже үйрөнүп, көрүп, өзүбүзгө сабак болду да, кемчиликтерди үйрөнүп келдик да. Ошол жерде дагы сиздер мисалы башка бир команданын жакшы эмелерин алып келдиңиздер да. Жакшы. Азыр эми жана эле кайра эле эмеге кайрылсам, мисалы мэрия кызматкерлерин айтып кеттиңер, шаарды көрктөндүрүү боюнча, шаарды өнүктүрүү боюнча дегенде дагы бул мэрия кызматкерлери чоң эле бир өзүнчө команда болуш керек да. Биздин мисалы Баткен шаарын. Ошондо бир эле мэрия кызматкерлеринен болуп атабы өнүгүү же кандайдыр бир команда, кандайдыр бир каяктан дагы бир эмелер болуп атабы, салымдар болуп атабы? Сиздин оюңузча кандайдыр бир салым болуш керекпи?
ошого ар ким өзүнүн жекече эмесин кошуш керекпи? Туура айтасыз. Эми шаардын кызматкерлери, шаар мэриянын кызматкерлери эми аракет кылып атышат, шаарды көрктөндүрөбүз, өстүрөбүз депчи. Анан бул жерде жанагы айткан макалга кайрылыш керек да. Жалгыздара токой болбойт депчи. Эми мэриянын кызматкерлери көп болсо, бир 10дон ашык адам болсо керек. А шаарда канча адам жашап атат? Ошол адамдардын баардыгы бирден мусор таштаганда шаарыбызды мусор басып кетип атат. Ошол адамдардын өзүнү кандайдыр бир жол менен уюштуруш керек да. Ушу мусорду таштабаганга, анан ушу жолдорду бузбаганга аракет кылыпчы. Бул элдин өзүнү тарбиялап туруп, анан кийин шаарды көркөндүрсө жакшы болот го дейм. Ушу элдин маданиятын көтөргөнгө бир кандайдыр бир иш-чаралар керек да. Анан жалгыз мэриянын кызматкерлери эле колунан келбейт дейм да. Ошол эле көйгөй мисалы жарыктандыруу маселесине келип бергим келип атат да. Баткен шаарында кээ бир көчөлөрдө жарык болуп түнкүсүн мындай сонунда, кээ бир көчөлөрдө ошол нерсе жок. Бул деле менимче ошол көчөнүн өзүнүн бир эмеси болсо керек да. Ошол турайы айтып кетсем, мына биздин эле мына Батмунун үстүндөгү Келечек кварталында бир көчө бар. Ошол көчө аябай ынтымакта. Бул, я думаю, что бул команда. Это тоже команда, да? Бири-бирини угат, уюштуруу иштерин аябай сонун аткарат. Мисалы, ошол жаңы курулганына курулуш Келечек жактагы үйлөр эми эле салынып атканда, алар уже жарыктыкты койдулар. Көчөсүнө баягындай шагал төктүрүп, уже көчөлөрүн да тегиздеп, аябай сонун иш алып барат. Ошол көчө менен биз сыймыктанам да, аябай суктанам. Действительно, алар бири-бири менен уюштуруу ишини, анан бири-бирини уга билишет да. Ошондой мисалы көчөдөгү командалар аябай сонун командалардан түзүлсө, Ошол жерде бир жакшы лидер бар да, ошон үчүн. Лидерлер жакшы, анан уюштуруучу, аны уккан адам дагы болуш керек да. Мисалы лидерди көпчүлүк эле уга бербейт. Аны дагы уккан, лидер уктура алыш керек да ошону. Мисалы лидерлер бар, действительно, Калежа, азыр мен сиздин сөзүңүздү неме кылып бөлүп кетейин. Мисалы лидерди уккан бар, семья без уродов не бывает дейт. Ар бир калктын бир немеси болот да, уроду болот дегенде, эми мындай начар инсан болот да, мисалы эч кимге баш ийбеген. Мисалы бир көчөдө дагы болот. Бирок ошонун бардыгыны бири-бириге кулак салып, ынтымак болуп команда жүргүзүп аткан, бул это уже достижение да. Мисалы ошол көчөдө бир адам болсо, ошону дагы барып, ошону менен жол табып, колу коңуш эле барып туруп, мисалы 5-6 барып, команда барып эле, давай мынандай кылайык, сен мынаны азыр туура түшүнбөй калыпсың, мынандай кыласың, аны дагы баш ийдирген, это тоже зависит от команды. Бир лидер менен бул иш чечилбейт да. Буга дагы көпчүлүк керек. Мисалы, мына азыр сиз айтып аткан мэриянын иштери болуп атат, эже бардык эле мэриялар аракет кылып атат, мына көчөлөрдү асфальттап, тазалыкты сакташ бул элден. Я думаю, мына Баткен шаары өзү кичинекей эле шаарыбыз, ынтымак керек биздин ортодочу. Ынтымак болсок, балдарды, мисалы мектепте барабыз биз, мусор таштаба, мынаны кыл, жүгүрбө, тарбия беришти баштайбыз го. Ошондой эле мына Баткен шаарынын эли дагы өзүнөн баштаса, ошо тарбиянычы, анан мэрияга жеңилдик болобу дейм да. Бир эле мэрия берде жооптуу эмес, себеби бир адамга шылтап коюш, это уже квартал башчысы. Ар бир инсан өзү үчүн жооп бериш керек да. Жооп берип, ответственности мойнуга алса, ошондо биздин тазалык болот. Анан ошондо команда түзүлөт да. Бардыгыбыз эл, например, мына Баткен шаары угуп атсаңыздар керек, эл журт, мен силерге кайрылганым, бардыгыңыздар ынтымакта болуңуздар. Өзү биз кичинекей эле айылбыз, чекеде калып кеткенбиз, Кыргызстан Республикасы боюнча айланабыз, башка өлкөнүн адамдары, бири-бирибиз менен ынтымакта болоюк, тазалыкты сактайык, өзүбүздүн шаарды кооздош, бул биздин колубуздан келе турган нерсе да. Бир команда болойлу дейбиз. Бир команда болоюк. Мисалы бөлүнбөш керек да. Гүлдөрдү кыркпайлы деп кошуп койгон ушу. Бөлүнбөш керек. Главный бардыгыбыз ынтымакта, бири-бирибиз менен бир максат коюп, мисалы Баткен шаарыбызды өнүктүрөбүз десек, буга эл бардыгы кошулуп команда болуп түзүшүбүз керек. Ошондо гана биз максатка жетебиз да. Ошол эле азыр мына
көркемдешке аттанып аткан талапкерлердин дагы өзүнүн бир ар биринин дагы өзүнүн бир командасы болсо керек да. Ар бир кварталдан чыгып, ар бир партияда бирден, ар бир кварталдан болуп атат. Ошондо деле эми Кудай буйруп кайсы бир партия өтүп, 2-3 партия өтөбү, 5 партия өтөбү, ошондой өткөндө деле ошолордун ортосунда команда түзүлө алабы? Сиздердин оюңуздарча, ар бир партиядан барса деле мэрияга баргандан кийин, ошол мандатты алгандан кийин алар команда болуп иштей алышабы? Просто мындай өзүңүздөрдүн оюңуздарча. Түзөлү, конечно. Түзсө болот. Эгер алар чындап эл үчүн иштейм, элдин жашоо турмушун оңдойм, элге жардам берем деген максаты болсо, анда биригет коллективге. Анан өзүмдүн көмөчүмө күл тартам, мен байышым керек эле деген болсо, анда команда менен иштей албайт да. Чындап элдин баткени үчүн күйгөн адам болсо иштеп кетет. Менин оюм ушундай да. Эми мына партияга коюп аткандан кийин ушул баткендин элим үчүн мен ушул баткенимди оңдойм деген адамдар коюп атса керек. Я не думаю, что булар бири-бири менен тил табышпайт депчи. Булар бардыгыбыз инсанбыз. Бардыгыбыз адамбыз биринчичи. Адам экенибизди унутпайлы деген неме бар го, ошого окшоп адам экенибизди унутпайлы. Бири-бирибиздин оюбузду уга билейик. Ким партияга койгон болсоңуздар дагы сиздерге ийгилик каалайм. Кийин шайланып кеткениңиздерден кийин дагы ушул баткен элибизди унутпайлы да. Шаар үчүн Шаар эмгектенип. үчүн эмгектенип аракет кылайлы. Команданын маанилүүлүгү бул максатка жетүүдө команданын маанилүүлүгү бул эң эле бийик эме турбайбы? Мэрдин деле өзүнүн командасы болсо, ар бир тармактан өзүнүн ой максатын айтып, эме кылып чечиш жеңил болуш керек. Ошондо биздин шаар тургундардан эмес, биринчи окуучулардан баштасак деле өзүнчө бир команда деп атпайсыздарбы? Ошодон деле кечээки COVID-19 деле канча кыйынчылык баштан өттү дегенде, бирок ошондо деле ар бир эмелер уюшуп, элге жардам берген уюмдар болду. Ошондо мындай көзүңүздөргө жарк этип көрүнгөн командалар болдубу сиздерде? Мисалы, мен мына Өрүкзар командасыны, булар Москвада турат. Москвадан акчалар которуп, мынандай кыйналган үй бүлөлөргө продуктыларын ташып, ошолорду камсыздандырып атканын мен байкадым. Өрүкзар мына командаңарга чоң терең ыраазычылык билдирет элем. Ошондой элин унутпай, Москвада жүрөбүз деп унутуп койгондор да көп. Унутпай акча которуп, ошолордун атынан келип, мына өздөрүнүн командаларынын адамдары келип, элдерге таркатып аткан продуктыларын көрдүм. Я думаю, что заслуживает они. Аябай жакшы немелерге жеткизди. Они просто молодцы, да. Рахмат. Калижа. Мен да ошол Өрүкзарды байкап аттым. Анан кийин мына баткенде Айгүл Бабаевалар уюштуруп аткан команда деле ошолорбу же башкалар болар? Жок, башка Башка. Ошолордун командасын байкап калдым да, ушу адамдардын жеке турмушуна көңүл буруп, баягы бейбечараларга, иштебей отургандар, бала чакалуу, баласы көптөргө жардам берип атканын Фейсбуктан көрүп аябай кубандым да. Бул өтө эрдик да бул өзү. Себеби кандай оор мезгил болду. Тамак аш кымбаттады, көчөгө чыкканга болбой, магазиндер жабылды, анан иштебей отургандарга өтө эле кыйын болду да. Жаш баласы барларды ошо колдоп неме кылгандары өтө зор, чоң эрдик да бул. Айтып кетиш керек муну. Сиздер мугалимдер ошол мезгилде, ошол учурда ата энелер менен бир команда болдуңуздар болуш керек. Ошол жердеги бир историялардан айтып кетсеңиз. Болдубу бир кызыктуу? Жерде мындай да, бул ушул шартка байланыштуу биз онлайн окуп калдык да. Эми кээ бир класстар менен балдар менен ар бир сабакка катыштыруу кыйын болуп атты. Ошондо биз ата энелер менен чогуу биргеликте эртең менен тургуз, сабакка катышсын, бир команда болуп ата энелер менен иштеп аттык да. Да, кээ бирде кыйын болуп калат. Мен үйдө маселен баламды малга жөнөтүп бердим, андай эми ар кандай шарт немелер болду да. Бирок жакшы ата энелер да туура түшүнүп ошол нерселерди балдарыны окууга өз убагында тартып неме кылып берип атты да. Ошодон бул жерде дагы команда катары биз ата энелер менен мугалимдер
жакшы ишти көрсөттүк деп эсептейм да. Бири бириңиздерди баалай билдиңиздер. Бири бирибизди ата энелерди деле бааладык, алар бизди баалады. Бул жерде жакшы иштерди аткардык деп эле ойлойбуз. Ооба, Эч кандай жия, кыйынчылыгы жок эле. Жеке ишкерлер эмеси уюму деле өзүнчө бир көптөгөн командасы менен Баткен шаарында жардам көргөзүп жүрдү, медицина кызматкерлери өздөрүнчө команда болуп жүрүштү. Ар бир өзүнүн ошол мезгилде, кыйынчылык түшкөн мезгилде элдин максаты элди ачка калтырбаш болду, тазалыкка чакыруу болду. Ошондо аябай эле жакшы команда түзүлдү да. Ошондо элдер бири биринин эмесин түзүп калды. Ошол эле максат эми мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди коштоп келсин элибизде. Сиздерге ачык микрофон. Ушул азыркы барып өзүбүздүн бийликкеби же биздин Баткен шаарындагы элгеби команда болуп иштегенге үгүттөп дегендей өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер. Эми Баткен шаарынын тургундарына жана жалпы азыркы шайлоо өнөктүгүнө катышып аткан кандидаттардын бардыгына ден соолук каалайм. Баткен элинин бардыгына тынччылык, аманчылык, ушу жакшы маанайда ушу шайлоодо өткөрүп алалы. Анан ушу өткөн кандидаттарга ийгилик, ушу өткөндөн кийин эл жерин унутпай Команда менен иштеп. Ооба, команда менен иштегенди аябай жакшы өздөштүрүп, ушу Баткен шаарын өнүктүрсө дейм. Ким өтсө деле ушу Баткендин акыбалы өтө жакшы эмес го. Анан ушу шаардык статусуна ээ болгон менен өтө эле шаарга татыктуу жерлерибиз аз эле да бизде. Ушу Баткен шаары өнүгүп өсүп, парктар курулуп, жакшы немелер курулуп, аттракциондор курулуп кетсе, бул өзү биздин команданы жакшы иштеп аткандык болот да. Ушу ийгилик каалайм баарына, ден соолук, жакшылыктар болсун. Рахмат. Мен да кошуп кетет элем, мына кандидатурасын койгон анан партияларга, Баткен шаарынын элине, өзүм Баткенден болом, Баткен шаарынын тургунумун. Мисалы биз чоңойгондо кандай эле азыр өзгөрүлүш бар, действительно аябай эле чоң. Ушул дагы биздин мына жогорку жерде иштеп аткан, кызматта отурган адамдардын жумушу дейм. Ага дагы мына Баткен шаарынын эли сиздер дагы жардам берип, колдоп, бардыгыңыздар ушул Баткен шаарыны өнүктүрүп, биз дагы көргөзө тургандай сыймыктана турган жерлерибизди коруп дегендей, мына Айгүл ташыбыз бар, действительно сыймыктана турган жерибиз бар. Көптөгөн нерселер бүт Баткенде да. Ошонун кадыры баркка жетип, только хороший желаю бардыгыңыздарга. Анан ушул Баткенибизди коруп, Баткенибиз үчүн тик тура турган инсандар тарбияланса, күрөшкө аракет кылат эми да, чтобы неме болсун да, кадырына жетишибиз керек да, өзүбүздүн туулуп өскөн эни жерибиз дейм, эмне дейт ошондой. Өзүбүздүн туулуп өскөн жерибизди өнүктүрүш үчүн бир команда болуп, бир максатты чогуу коюп, максаттарга жетишибиз керек. Рахмат. Мен айта турганым, эми биз эми как спорт тармагында жүргөндүктөн ошол мына азыркы келе жаткан эми депутаттарга кичине кайрылуу болуп кетет элем. Биздин Баткен, биз көп жактарга барып жүрөбүз, мына футбол боюнча же башка соревнованиялар менен. Бизде Баткенде спорт эң артта калган да, бул нерсечи. Эч ким спорт тармагы каралбай калган да. Болгону бир стадионубуз бар футбол боюнча дагы, ал деле эч ким каралбайт. Өзүбүз кичине футбол федерациясы эптеп аягын оңдоп тирилик кылып келе жатабыз да. Ушул эми ынтымак болуп бир эле жакты карай бербей, ушул спорт тармагы болобу, маданият тармагы болобу же дагы башка тармак болобу, команда чогуу иштесе, командалар бардыгы биригип ар бир тармакты бирдей өнүктүрүп кетсе деген, ошондо шаар өнүгөт да. Ошондо бир эле тармактан тармакка кете бербей, мындай чогуу ар бир тармакты бирдей алып кете турган болсо, бизге эми ушул көбүрөөк спорт жагына көбүрөөк маани берип койсо жакшы болот. Азыр сиз айтып атасыз да, мен спорт жагына көбүрөөк маани берсе дейсиз, эртең сизде бир сиз депутат болуп калсаңыз, эми да вообще өзүңүз спорт жагына эле тартып туруп алсаңыз, маданий жагы калып кетиши мүмкүн. Жок, бул жерде эми азыр барат, ал жака бара айтканда бирөөбүз депутаттар бир эле, бирөөсү спорт тармагы боюнча барышы мүмкүн, бирөө маданият тармагы, дагы башка Ойлорун уга билишсе, бири менен макулдашып, ынтымакта бир команда болуп,
чечишип спорт тармагы болобу башка тармак болобу ошолорго бирдей карап ар бир шаарыбыздын ар бир бөлүгү өнүгүп кете тургандай болуп ошо биргеликте чогуу иш алып барса ынтымакта мен ойлойм шаарыбыз куруучу өтө турган болсо ошо куруучунун ынтымагы күчтүү болсо ушу куруучу курулуштар гана өсө бериши мүмкүн да ошондой болбош керек да эгер маданият тармагында кызматка өтүп калса немени таштап коюп эле курулуштарды таштап коюп эле маданиятты өнүктүрө берсе анда дагы бир жагыбыз өспөй калат да ошол баардык тармакты бирдей алып келсе ушул Сулаймандын эмесине кошулам да ушул аябай жакшы неме да ооба баардык тармакка бирдей көңүл бурулса бизде азыр ушул шаарда менин көз карашым боюнча ушундай да мисалы көп мисалы тазалык жагыбыз калып кетип атат спорт жагы деле эми келе атат эптеп но аздан да слабыйраак да мисалы жакшы жагы мисалы бизде билим берүү жагы жакшы кетип атат маданият жагы деле азыр кудайга шүгүр билим берүүнүн командасы сонун турбайбы анда эми ошону бар жогуна тең каралып тең финансы бөлүнүп дегендей максатты айтып атасыз рахмат сиздерге эң эле сонун кеңештер сонун каалоолор болду урматтуу биздин Салам радионун угармандары жана YouTube каналынын көрүүчүлөрү бүгүн сиздер менен биз максатка жетүүдө команданын маанилүүлүгү тууралуу маек кылдык. Бул көрсөтүү демократия үчүн Вестминстер фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен өткөрүлдү. Көрсөтүүнү алып барган мен Гүлбарчын Амирова. Келерки түз эфирде көрүшкөнчө саламыбыз түз болсун.